чогунда бириккен элди көрдүм меримиң сенин борунда. Оруба элим оруба кемелек элдеп чогунда бириккен элди көрдүм меримиң сенин борунда. Оруба элим эргеткен ырлар Өткөн жармын сен мени сезин көзөрүң караган ырларым шаңдал эттем бошсун демиңерге тиктешесиң ОК радиосунан угуңузда. Мен сени сагынамын, сагынганда жаңгактай чагыламын. Ойлойсуңбу сен мени ойлойсуңбу, Садар болбойсуңбу, ойлойсуңбу сен мени ойлойсуңбу, ойлогондо садар болбойсуңбу. Мекенибизде saat 18. Ашар, жан дүйнөнүн дарысы, берген кеңештердин барысы. Ашар берүүсү мени түбү жок терең ойдон арылтып, досум катары кеңеш берет. Усунумдан жазба, Ашар. Кутмандуу кечиңиздер менен биздин сүйүктүү угармандарыбыз мына кайрадан бейшемби күн тез эле келип, силер менен Ашар уктуруусунда үн алышып отурганыбызга абдан кубанычтабыз. Адаттагыдай эле 1 саат бою силердин кызматыңыздарда бир эмес 2 психолог болобуз. Тактап айтканда мен Сейил Калдыбаева жана кесиптешим Узара Мамытова 1 саат сиздер менен сырдашабыз, сүйлөшөбүз. Кыскасы
сиздердин кызматыңыздардабыз. Саламатсыңарбы, кутман таң. Биздин сүйүктүү угармандарыбыз, кош келиңиздер эфирге. Бүгүн биз абдан керектүү, абдан сонун теманы кеп кылабыз, ортого коебуз. Анан силердин оюңарды дагы, силердин пикириңерди уккубуз келет. Ошон үчүн биз менен бир болгуңуздар. Бүгүн эмне жөнүндө кеп кыласыңар деп кызыктар болуп турсаңар, бүгүнкү биздин сүйлөшө турган темабыз өткөрүп жиберген кайсы бир мүмкүнчүлүктөр же болбосо жашоодогу өкүнүчтөр деп да айтсак болот. Ар бирибиздин жашообузда өкүнүчтөр орун алган, жүрөгүбүздө кап, ошондо мындай кылып койгондо кап, мындай кылып башкача кылып койгондо мындай болуп калат эле деген, кыскасы ушундай өкүнүчтөр менен кантип жашаганга болот, деги эле мунун баардыгын кантип мээбизден чыгарып салса мүмкүнбү же мүмкүн эмеспи, деги эле ушундай өкүнүчтөр бизге кандай таасир этет, өкүнүчтөр менен достошконду, тил табышканды алар биздин бутубузду тоспостон бизге жардам бере ала тургандай кандай техникаларды колдонсок болот. Мына бүгүн ошол жөнүндө кеп калабыз. Бирок ага чейин биз угармандар силерди да биздин маекке чакырат элек. Силер да жигердүүлүк менен катышып WhatsApp кызматыбызга сиз жашооңузда эмне үчүн өкүнөсүз, деги эле жүрөгүңүздү кайсы өкүнүч өйүп келет, ошол жөнүндө жазсаңыз болот. Албетте биз аттарды окубайбыз, жөн гана сиздин маалыматты окуп беребиз. Эгер бөлүшсөңүз эң сонун болмок. Анан уктуруунун аягында ошол өкүнүчтөн арылууга канчалык деңгээлде маалымат ала алдыңыз, мына ушул жөнүндө дагы бөлүшө кетсеңиз андан бетер сонун болмок. Биздин WhatsApp кызматыбыз 0705 53 16 64. Ал эми түз эфирге чыгам десеңиз 91 19 19 сандарына түз байланышка чыгып, өзүңүздүн жашооңуздун өкүнүчү менен дагы бөлүшсөңүз болот. Же болбосо деги эле өкүнүчтөр менен кантип иштешип келесиз, ага карата оюңуз кандай, айта кетсеңиз эң сонун болмок. Азыр биз бир музыкалык чыгарма коелу дагы уктуруубуздун башында, анан ушул теманы улантабыз. Кубанычка бөлөнүп барыбыз, күлкү менен улансын шаңыбыз. Жылмайып күн нур чачып баламга жакырап, жарык болсун арканыбыз. Өргөйен боз жорго аргымак, өлүр куштай өйдөгө талпынат.
ОК радиосу бекем үй-бүлө үчүн. Менин үй-бүлөм, менин чебим. ОК радиосунда сөз берметтери. Аракеттен адат жаралат, адаттан мүнөз, мүнөздөн тагдыр жаралат. Кыргыз эл макалы. Ашар, жан дүйнөнүн дарысы, берген кеңештердин барысы. Ашар берүүсү мени түбү жок терең ойдон арылтып, досум катары кеңеш берет. Ушунумдан жазба Ашар. Ардактуу угармандарыбыз, Ашар уктуруусу ободо үй-бүлөлүк ОК радиосунда жаңырууда. Силер менен кызматыңыздарда психологдор мен Сейил жана кесиптешим Узара. Бүгүн биз жашоодогу өкүнүчтөр менен кантип жашасак болот, деги эле аларды жок кылып жиберүүгө мүмкүнбү, же болбосо тил табыш керекпи, же алар менен күрөшүп жашаш керекпи, мына ушул жөнүндө сөз кылабыз. Жана сизге да бир суроону узатып ортого салалык деп атабыз. Жашооңузда эмне үчүн өкүнөсүз? Ортого салыңыз жана ошол өкүнүч менен мындан ары эмне кылганга болот, биз уктуруубуздун акырына чейин айтып бергенге аракет кылабыз. Келиңиздер, ортого ойлорубузду салып, 1 сааттын ичинде кызуу маек өргөнгө аракет кылалы. Бизге алып келе турган сандар: WhatsApp кызматыбыз 0705 53 16 64, ал эми түз байланыштыкы 91 19 19 сандары. Дароо эле бир мисалдардан баштагым келип атат биздин теманы. Сейли биздин угармандарга түшүнүктүү болсун деп мен өзүмдүн мисалымдан баштайын. Эми ушул өткөрүп жиберген мүмкүнчүлүктөр. Албетте ар бирөөбүздө бар болуп келет. Мен азыр эфирдин алдында ушул бир кафетерийдин жанынан өтүп баратып, анан мындай деген сөздү окудум да. Орусча жазылган экен, азыр орусчасын окуп анан кыргызчада айтып коем. Вы не можете купить счастье, но купить кофе можете деп жазып коюптур да. Анан кофенин баасын жазыптыр. Силер бактылуулукту сатып ала албайсыңар, бирок кофени ар дайым сатып алсаңар болот деген сыяктуу. Карасаңар, чынында эле биз бул сөз дагы мага бир өзгөчө мааниге ээ деп ойлоп кеттим. Чынында эле биз чоң нерсени ойлонуп, ошол бактылуулукту, бакытты эңсеп келебиз да. Бирок эгерде бүгүнкү күндө андай нерсени биз көрө албай жатсак жашообузда, анда эң кичинекейинен баштайлы. Кофе албетте биздин колубуздан келет, кофени сатып алсак болот деген сыяктуу. Мен өзүмдүн мисалымдан баштагым келип атат бүгүнкү биздин эфирде. Мен эң чоң үй-бүлөдө чоңойгом, эң кичүүсүмүн. Анан мен атам менен, өзүмдүн атам менен мамилем абдан жакын болчу. Ал киши мен жүрөгүмдө аябай сонун, ушул кандай сонун күндөрдү өткөргөнүмдү мен эсимде бир өзгөчө инсан катары калды да, мен жүрөгүмдө, менин оюмда. Анан бир учурда атам өтүп кеткенден кийин мен көп жылдар өттү, 20 жылдан ашты. Анан мен мындай деген ой келе баштаганда, бир атам өтүп кеткенден кийин бир 20 жыл мурун эле ошол нерсени, атамды сагынып, анан мындай ойлор келчү да. Эмнеге мен атам менен көбүрөөк убакыт өткөрө алган жокмун? Эмнеге мен атам менен отуруп, анын жашоосу жөнүндө бир топ маалыматты алган жокмун? Эмнеге мен аз билем ал жөнүндө? Менин эжелерим, менден улуу эжелерим, алар сүйлөшүп биз жолугуп калганда алар көп нерсени айтып беришет да. Анан мен ал нерсени билбегендей болуп көрүнөм да, же ошондой сыяктуу азыраак билем деген сыяктуу. Анан менде мүмкүнчүлүк болгондо, мен алдына отуруп, кичинекей чагымда деле, улуураак болгондо деле, студент болуп алыс жерге кетип окуп келип, бир жылда бир көрүшсөм дагы ошондо деле убакытты туура пайдалансам болмок. Ошондо мен атамдын алдына отуруп, көзүн карап, ошо жашоосу жөнүндө дагы, анын баалуулуктарын дагы уксам болмок, анын кыйынчылыктарын дагы, кичинекей чагында кандай өскөн, ошону көбүрөөк билип алсам болмок деп ушул жөнүндө өкүнүп келгем да. Андан тышкары атам ушул убакыт өткөн сайын 60-тан ашып калганда, жаш куракта мындай деген сөздү айтчу да, балким 65-терде болсо керек. Ой кызым, мен бир нерсени ушул түшүнө албайм. Мен бүгүнкү азыркы болгон нерсени унутуп калам дагы. Анан кичинекей чагымды, жаш кезимди
анан ошо согушта болгон нерсени, согуштун ардагери болчу, экинчи дүйнөлүк согуштун. Ошол учурду тим эле жатка билем. Азыр айтып бер десең айтып берем. Көз алдымда ушунчалык көрүнүп, ушундай жакшы эсимде калган экен. Бирок жана болгон нерсени, бүгүн эртең менен болгон нерсени мен унутуп калам. Эмнеге мындай болуп атат деп мага суроо бергенде, мен анда мындай билимим жок бүгүнкүдө, психологияны аныктаган эмесмин, билген эмесмин. Башка кесип менен мындай башка кесипке алек болуп жүргөн учурум. Анан мен ата антип айтпаңызчы, антип ойлобоңузчу, баары жакшы деп эле койчум да. Бирок мен ойлойм, эгер ойлочум, өкүнчүм, эгерде мен ошондо атам ушул суроо бергенде ушул азыркы билимим бар болсо, мен мынтип айтмакмын: ата, сиз ар бир адамдын өзүнүн убактысы бар. Эстеп калган бул болгонун эле, бул эске тутуунун закондору. Бул баягындай узун, көпкө чейин эстеп кала турган краткосрочно, долгосрочно память деп коет. Ошонун мындай кандай иштээрин айтып бермекмин да. Бул эми бара-бара улуу адамдарда деменция пайда болот, бул кары адамдардын оорулары. Анан мен ойлойм, ошондо мен тынчтандырып эле айтмак экенмин. Ал киши логик болчу, логиканы аябай жакшы, логика менен жүргөн адам, рационал. Мен ойлойм, атам түшүнмөк анда. Бул закондор бар болсо, анда мен болгон эле атайм, антип эле айтпаңызчы, өкүнбөңүзчү, баары жакшы деп койчумун. Анан бара-бара убакыт өттү. Атам ошол атам кеткен кийин мен бир топко чейин ошондо ойлонуп жүрдүм. Бирок билесиңерби, бүгүнкү күнү мен бул тууралуу башка ойлонбойм. Бул тууралуу мен өкүнбөйм. Мен билем, мен канча убакыт берилген болсо, мен ошол убакытты атам менен колдонгонго мүмкүнчүлүгүм баары бир болду. Мен баары бир ал киши менен ошол кичинекей чактан баштап, төрөлгөндөн баштап атамдын алдында болгон билем. Атамдын ошол эң сонун мүнөзүн, ушунчалык өзгөчө инсандык сапаттарын мен билем, мага да өтүп кеткен билем. Мен ошо менен мунун баары мындай өкүнүчтүү эмес, бирок ыраазычылык менен кабыл алам. Мага берилген убакытты мен баары бир колдонуп турмун. Албетте менин колумдан келбейт, бул Кудайдын колунда. Албетте ата-энебиз көп жашасын деп каалайбыз, бирок мындай учур болбосо, анда биз ал менен да макул болушубуз керек экенин түшүнөм. Жана мен бул менин ачылыштарымды, жүрөгүмдөн чыккан ойлорумду мен кандай эстейм, кандай сабак алдым, мындан мен жаштарга айтып келем. Жана бүгүнкү күндө ата-энеси барларга айтып келем. Ушуну айта берем, барган жерде айтам. Ата-энеңерди сыйлагыла, ата-энеңерди кандай болсо кабыл алгыла, ата-энеңерди азыркы тирүү кезинде сыйлап, жакшы көрүп, урматтап, жакшы алдына отуруп, убактыңарды ошол ата-энеңер менен короткула, алардан сурагыла, кандай болду эле, жаш кезинде эмне болду эле, ата-энеси кандай киши эле. Жана ушул силердин жашооңордо бул адамдар чынында эле бул улуу адамдарга бул жагат. Алар демек өзүнө көңүл буруу аларга албетте жагат. Ошон үчүн убактыңарды туура колдонгула. Өткөрүп жиберген мүмкүнчүлүктөр деп мен башка муну эсептебейм. Болгону мен ошол мага ошол моментте, ошол кырдаалда берилген мүмкүнчүлүккө ыраазымын. Жана мен атамды албетте жүрөгүмдө абдан бекем сактап келем. Атамдын мүнөзүн, ал болуп менин жашоомдо болуп абдан чоң роль ойногон адам экенин билем. Негизи бүгүнкү темага ылайыктуу сел кайсы жерде болбойлу, кимдин арасында болбойлу ушул сөздөр айтылып келе берет да. Мен азыр консультация берип аткан учурда ушул элдер келип ушул жардам сурап, алар менен иштешүүдө, терапия учурунда көптөр мындай деген сөздү айтат. Мисалы, жаш жубайлардын ата-энелери, апасы акыркы учурларда эмнеге дегер ушул суроо абдан аябай активдүү болуп атат да. Апам чалат дейт, анан 1 саат бою мага айтат: мына атаңар тирүү болсо анда мындай болмок эмес, атаңар кетип калган кийин, кайтыш болгон кийин ушундай болуп калды. Башка бирөөнүн апасы айтат: эгерде мен ошондо билгенде 5 жыл мурун мен бул университетке сени өткөрбөйт элем, мындай жумушка сен иштеп калганыңды, эгерде сен мени укпаганыңды билгенде, анда мен башкача кылмакмын. Эгерде мен
көбүрөөк улуу адамдар да болот, бирок карап көрсөң жаштардын арасында деле болот да. Мен ошо өкүнөм, эгерде мен ошол учурда акчам болуп көбүрөөк каражатым болгондо мен атамды рактан сактап калмакмын деген сыяктуу. Мен силердин атаңарга турмушка чыкпасам такыр башкача болмок, ал мен билгенде ал ичкиликке берилерин мен анда такыр башка адамга турмушка чыкмакмын, өкүнөм деген сыяктуу. Эгерде мен балама жардам бере алсам, колумдан келбей койду. Бул атанын ою. Колумдан келген жок, тилекке каршы балама үй салып бере алган жокмун, жардам бере алган жокмун. Албак ошо Орусияда жүрөт, канча жылдан бери атене балдарын таштап коюп деген сыяктуу. Эгерде бул сөз дайыма мындай жакын да, биздин сөз оозубуздан чыга турган сөз. Эгерде деп анан элестеткиле эми ошол сөздү айткан, уккан, апасынын сөзүн уккан кыз кандай өзүн сезиш керек? Эгерде мен муну билгенде, анда мен сен жанакы күйөөңө турмушка чыгарыңды билгенде мен сага тыюу салмакмын. Сен күйөөң толук дейт апасы, мисалы. Сен күйөөң толук, мага жакпайт, деги эле кактан тапкансың муну деген сөздөр. Бул жаш келин кыйналып атат апасынын сөзүнөн. Кадимкидей эле чалат дагы, анан жана жарым саат, 20 мүнөттүн ичинде ушунун баарын айтып чыгат. Мен аябай чарчадым, аябай кыйналып атам, апамды же укпайт дейт, токтотоюн десем өзүнүкүн айтып берет. Элестеткиле эми бул угуп аткан кызынын абалын карагыла, мындай психикалык абалын, эми апасынын абалын карагыла, канчалык деңгей оор учурда тургандарын экөө тең. Анткени апасы дагы деле бүгүнкү күндү көрбөй, ыраазычылык айта албай, өкүнүү менен эле, өкүнүчтүү эле нерселерди айтып эле жашап атканы. Ал эми кызы болсо анын баарын угуп келет, же өзгөртө албайт. Өзгөртөйүн десе апасы макул болбойт. Кыскасы, бул абдан чоң көйгөй негизи бүгүнкү күндө. Сизди угатып дагы мен бир казак жергесинде бир досум бар да. Анан анын апасы эрте эле жаш эле кайтыш болуп кетти. Анан өзү болсо Казакстандын башка шаарында, апасы таптакыр эле башка шаарында, алыс аралыгы. Негизи аларда бири-биринен шаарлары өтө алыс го көбүнчө. Анан каза болуп калгандан кийин биздин үйгө келип калды. Анан ушу сейил мен аябай өкүнгөнүм дейт. Апам менен көп баягы казакча аңгеме курган жокмун, баягы сүйлөшпөптүрмүн дейт да, эң көп аралашпаптырмын, жанында отуруп. Азыр аябай өкүнөм, сен апаң тирүү, сен бактылуусуң, сен аябай көп сүйлөш, апаң менен көп сырдаш, көп суроо берип, аны угуп. Кыскасы баягы апаң өтүп кеткенден кийин өкүнбөгүдөй, мен апам өтүп кетти, бирок мен апам тирүү кезинде баарын кылып калдым деп жашагандай жашаганга аракет кыл дедиле да. Анан чындыгында албетте бул кайсы бир деңгээлде бирөөнүн өкүнүчү башка бирөөгө сабак. Мисалы азыр Узар эже айтып кетти, атаңар тирүү болсо аябай бактылуусуңар, көбүрөөк сүйлөшкүлө, көбүрөөк баарлашкыла, жакшы көрөрүңөрдү айткыла депчи. Анан ал эми ата энебиз өтүп кеткен болсо кандай кылышыбыз керек? Балким мен ушул учурунда ата энеме баягы өлгөндө сойгон жылкыны эмнеге алып барбадым, өлгөндө кийизген кийитти, айтор өлгөндө кылган нерсенин баарын тирүүсүндө кылбайт белем деп өкүнүп. Анан жакында да бир эмеге барып калдым, өлгөнгө барып калсам, келинчеги аябай ыйлап атат, мынтип атат да. Жумуштан чарчап келгенине карабай, кээде кабагымды бүркөп алып тосчу элем. Анан эмне болду, эмне маанайың жок, бирдеке болду, эртең базарга барып келесиңби деп. Ошондо дагы мен жумуштан чарчап келсем, сен маанайың жок дебей, мен базарга барып келесиңби, эмне болуп калды, маанайың, чарчадыңбы деп ушинтип сурап, ушинтип жаркырап кирип келчү эле. Эми ким кирип келет антип жаркырап, балдардын ою менен болчу эле. Мен ошондо дагы кабагымды түйүп деп өкүнүп ыйлап атат да. Учурунда баалабай калыптырмын деген сыяктуучу. Анан негизи биздин жашообузда деги эле өкүнбөгөн адам жок да. Ар бир адамда кандайдыр бир өкүнүчтөр бар. Анан дагы бүгүн эле бир кесиптеш менен сүйлөшүп атсам, тренер ал дагы анан 3 күндүк балдарды тарбиялоо боюнча жакшы тренингке катыштым, 3 күн толук катыштык дейт. Анан ошол жерден дейт башын мыкчып, биз балдарыбызга
толтура баягы бардар ата энелер экен көбүнчө дейт да, анан толтура нерсе менен камсыз кылып турабыз, бирок эң негизгисин сүйүүнү берген эмес турбайбызбы деп башын ыкчып ыйлагандар болду дейт да. Көрсө мен баламда проблема, мен баламдын проблемасы үчүн келгем ушул тренингке, көрсө проблема баламда эмес, менде экен да дегенде анан мен бир чети жылмайдым. Анткени бизде психологдорда башынан эле айтып келет го, проблемалуу балдар эмес, ата энелер проблема, ата энелер менен иштеш керек деп келет. Бул чындык да. Анан бирок мени сүйүндүргөн нерсе, алар бул нерсе үчүн өкүнүп атышат, бирок дагы деле балдар алардын жанында деп ойлодум да. Ошол катасын кое берип жиберген мүмкүнчүлүктөрүн алар кыла алат дагы деле болсо. Кээ бирде жашообузда мисалы узар эженин же болбосо күйөөсү өтүп кеткен адамдар, мисалы узар же атам өтүп кетти, бирок ошентсе дагы мен түшүндүм деп атат да. Кантип ушул өкүнүчтөр менен жашангыл. Эгер биз ушул өкүнүчтөр менен улантып, кепчип, мен өзүмдү кечирбейм, кечире албайм деп жашай берсек, бул биздин абалыбызга, денелик абалыбызга, физиологиялык, психологиялык абалыбызга кандай таасир этет узар же балким сиз бир таасирлери жөнүндө айтып кетели дагы, анан балким андан кийин чыгуу жолун айтып бербейлиби? Ага чейин биздин сандар дагы бир жолу кайталап кетейин. 0705531664 сандарына WhatsAppка жазыңыздар угармандар, силерде кандай өкүнүчтөр бар, жана ал өкүнүчтөр менен кантип жашап келесиңер, кантип соротосуңар, өзүңөр менен кантип иштешесиңер. 0705531664 же болбосо 911919 сандарына дагы түз байланышка чыксаңыздар болот. Азыркы айтып аткан өкүнүчтөр тууралуу биз эгерде ошол өзүбүздүн ошол моментте, ошол учурда өкүнүчтөрүбүз менен иштешпесек, бул ойдон кайдан чыкты, бул ойлор кайдан чыкты, эмне себептен мындай ой жаралып атат, мен кантип эми ошол ой менен жашай беремби, же өзүмдүн көз карашымды өзгөртөмбү, чынында эле ушунчалык баардыгы өтүп кеттиби, чынында эле мен эч нерсе кыла албаймбы бүгүнкү күндө, өкүнө турган учурбу, өкүнүп мен эмне таптым, баягы кыргыз элде бар го, эми ошентип ыйлап атып эмнени таптың деп. Эмнени таптым, өкүнүп атам, жылдан жылга эле өкүнүп келем, бирөөлөрдү күнөөлөп келем. Кимге пайда? Эч кимге пайдасы жок. Бул түздөн түз биздин психикага, адамдын ой жүгүртүүсүнө, психикага сөзсүз таасирин этпей койбойт. Ал эми көп күч алып коет адамдан, көп энергияны алып коет. Анткени биз айтып келебиз, дене, жан, рух бир деп, адам ушундай сонун жаралган. Адамдын ойлору сөзсүз ошол денеге таасир бербей койбойт. Жакшы ойлор дагы өзүбүз жакшы маанайга ээ болуп, гормондор жаралат, жакшы жүрөбүз, өзүбүз жакшы алып жүрөбүз, байымдуулук жаралат, жашоого болгон байымдуулук, чыдамдуулук, кубаныч коштоп жүрөт да, жүрөккө тынчтык келет. Ал эми ушул өкүнүч менен жашай берсек, анда бул биздин күчтөрүбүздү алып кое турган нерсе, күчүбүздү азайта турган нерсе. Биз ушул адистерде айтып келет бул тууралуу. Өкүнүчтөрдү алганда бул алсыратат, бул синдром деп да аталат да. Синдром упущенных возможностей да. Мындай бир өзүнүн термини да бар. Мүмкүнчүлүктөрдүн синдрому деп койсок болот экен да. Муну адам менен сүйлөшүп атканда эле, ал өзүнүн көйгөйүн айтып берип атканда эле байкайбыз. Бул өкүнүп атам, мындай кылсам болмок, жашоомдо минтип калбадыбы деп синдромду уже диагнозду кое берсек болот да. Эгерде биз ошондой улам өкүнүүч менен гана жашап жүрө берген болсок, анда бул бир алдыга жылганды токтотобуз, же аны азайтабыз, же алдыга жылган өзүбүздүн мүмкүнчүлүгүбүздү четтеп коебуз да, алдыга жылбай калабыз. Балким бушу тарткан, тушап алган. Биз ошо менен эле оюбуздун тегерегин баары ошо менен болот. Биз башкаларга айта беребиз муну. Муну айта бергенде башкалар деле кубанбайт мындан. Деп коюшу мүмкүн. Ооба чын эле, ооба же туура айтасыз дегендер болушу мүмкүн. Же ата ооба деши мүмкүн. Мендей болуп, антип ойлобоңузчу деши мүмкүн. Кыскасы көп ар кандай реакциялар жаралышы мүмкүн. Бирок бул менен биз көп жардам бере албайбыз. Ошон үчүн өкүнүчтүн үстүндө иштөө керек. Биз
алдыга жылбаганда эмне болот? Бул стоп деген процесс болуп калат. Анан биз жаңы нерсеге үйрөнө албай калабыз. Жакшы күндөрдү, өтүп аткан күндөрдү байкабай да калабыз. Ага ыраазычылык айтпай калабыз. Биз ошол нерсе нормалдуу деп көнүп баштайбыз. Ошол наалый бергеним, өкүнө бергеним туура экен деп биз ошого адатка деле айланып кетет. Ушул биздин образ, жашоонун образы, стиль айланып кетет да. Биз ошол менен нормалдуу бул деп жашап кете беребиз да. Ошон үчүн байкасаңар, ушул коомдо ким менен сүйлөшсөңөр дагы туугандарыңарды карагыла, байкап көргүлө, жакындарыңарды, досторуңарды, тааныштар, аяштар байкап көрсөңөр, кимдин жанына барганда силерге жагымдуу, ким менен сүйлөшкөндө силерге жагымдуу болот. Кээ бир адамдар бар, ушунчалык жалаң ошо өкүнүчкө эле айта бергенин, эртең менен тияка барбай калдым, мына эми продуктыга барбай калдык, барганда мындай болмок да, барбай калдык, тигиндей болуп калды деген сыяктуу эле мындай күндө эле бир анализ жүргүзө берип, анан негативдүү эле жыйынтыктоо да. Бул эч кимге мындай адамдар тилекке каршы, албетте бар коомдо мындай адамдар көп эле. Бир эч кимге бир батасын деле бере албайт деп ойлойм. Жакшы маанай жарата албайт мындай адамдар болгону эле. Мына мен ошондо муну билгенде мындай болмок деп эле, анан эгерде деген сөздү көп колдонот. Ошонткенде деген бул а бирок ал өтүп кетти, ал өткөн чак, алны ыраазычылык менен эле кабыл алып жаап койгонубуз туура да. Бир сөзсүз биз мындай жаап жымсалдап эмес, биз буга эч качан чакырбайбыз. Биз болгон ал ошол өткөн чактан эмне сабак алам, ал мени эмнеге үйрөттү. Эгерде ошол учурда мындай кылып ийгенде мен чынында эле мен билбейм да, ал учурда мен чынында ошону кыла алат белем, балама үй салып бере алат белем, ошончолук акчам бар беле ошол учурда деп кичине мындай ойлонгонду дагы үйрөнсөк, мен ойлойм көп абдан жакшы мындай өзүбүзгө жеңилдик болмок, жеңилдик алып келмекпиз. Ооба, негизи эле өкүнүч өзүнүн аркасынан өзүн кечирбестикти ээрчитип жүрөт. Мен өзүмдү кечирбейм деп, кээ бирөө баягы Кудай кечирсе да мен кечирбейм деп өздөрүн баягы жаратуучудан бийик коюп алган адамдар да барбыз да тилекке каршы. Бирок ошо өзүн кечирбестик менен кантип иштешсе болот? Менимче өзүн кечиргенде дагы ошо өкүнүч кайсы бир деңгээлде жашообузга таасирин азайтат деп айтсак болот, же болбосо таасирин тийгизе албай калат да. Мисалы, кайсы бир өзүңүздүн жашооңузду алып көрүңүз, кайсыл учур үчүн өзүңүздү кечире албай атасыз. Ошол учурга кайтып барыңыз кайра. Албетте бул жагымсыз, баягыдай жан дүйнөң ооруйт, ошол сезимдерди кайра башыңдан кечиресиң, бирок кайтып баруу зарыл. Анткени аны кое бериш үчүн ага кайтып барып анализ кылыш керек, ага карата бааны өзгөртүш керек, анан ошондо өзүңө карата кечирим келет. Мисалы, мындай да, өзүңүздү кечире албаган бир окуяны эстейсиз, ошол жака кайтып барып, ошол учурда эмне кылдыңыз эле, ошол кырдаалды өзгөртүш үчүн же ошол кырдаалга таасир этиш үчүн эмне кадамдарды, эмне чечимдерди, кандай аракеттерди кылдыңыз эле карап чыгыңыз. Жана бүгүнкү күндө, бүгүнкү күнүңүздөгү мындайча айтканда, бүгүнкү Нурбек менен ошол кездеги Нурбекти салыштырыңыз. Кандай айырмасы бар? Ошол кезден бери Нурбек кандай өстү? Ошол кездеги Нурбектен бүгүнкү Нурбектин кандай тажрыйбасы бар? Эгер биз эмне үчүн көбүнчө өзүбүздү кечире албайбыз? Анткени бүгүнкү Нурбек менен ошо кечээки Нурбекти салыштырып алып туруп, ошондо ошонтпой койгонум үчүн өзүмдү кечирбейм деп. Бирок ал кезде азыркы Нурбектегидей балким сизде билим болгон эмес, азыркы Нурбектегидей тажрыйба болгон эмес, азыркы Нурбектегидей балким ошол учурда акылмандуулук, баштан мүмкүнчүлүк болгон эмес, финансы болгон эмес, кудурет болгон эмес дегендей да. Биз көбүнчө ошол деңгээлден бир топ деңгээлге өсүп алып туруп, анан мындайча айтканда мурунку Нурбекти азыркы Нурбек болушунча урушат да, жемелейт, критикалайт. Сен эмнеге минтпедиң, сен эмнеге? Бирок ал экөөнүн аралыгында 10 жыл, 15 жыл, жок дегенде 5 жыл бар. Ошондуктан мындайча айтканда мурунку Нурбекти азыркы Нурбек кечириши керек да. Азыркы Нурбек мурунку Нурбекти кабыл алышы керек, түшүнүшү керек. Анан ошондо өзүңүздөргө карата ырайым кылыш керек да. Мен ошол кезде колуман келгенин кылгам. Мен акылым жетишинче, кудуретимдин жетишинче, менин
кайсы көндүмдөрдү билсем ошону колдондум. Анан болору болду. Бирок мен ошондон ошого благодаря деп коет го, ошонун аркасы менен бүгүнкү нурбек болдум деп туруп, керек болсо ошол учурдагы өзүңүздү кечире албай аткан, өзүңүздү күнөөлөп аткан окуя үчүн, билбейм, Кудайга, тагдырга айтор ыраазычылык айтып, ушул нерсе болгон үчүн рахмат. Анткени өзү ар айткандай, бул жизнестойкость, жашоого карата, турмушка карата байымдуулук, көтөрүмдүүлүк, чыдамдуулук, акылмандуулук, тажрыйба, ошол окуя болбогондо балким ушунча байлыкка ээ болот белем. Мисалы, биздин эсиңизде ким бизди дайыма окуса, биздин эфирге Дина деген айым келген эле, 8 мартта чакырсак керек эле, 8 мартка жакын. Анын кызы өзгөчө кыз болуп төрөлүп калган. Анан ал айтат да, ушул кызым мен үчүн байлык, ушул кызым мен үчүн, өзүнүн сөзү бар, мен азыр эстей албай атам да, рыскым болуптур дейт да. Анткени ооба учурунда аябай оор болгон, кыйын болгон дейт, бирок ушул кызым төрөлгөндө мен көп нерсеге үйрөндүм, мен көп нерсеге быштым, мен көп нерсени баалап калдым, менин артыкчылыктарым башкача болду, мен башка Дина болдум деп айтып калат да. Анан ансыгандай, мисалы ал эгер бүгүнкү күндө отуруп алып, мен ушул кызды төрөгөнүмө өкүнөм, ушул кызды убагында эмнеге аборт кылып салган жокмун, врачтар айтышкан деген сыяктуу нерселерди айтып өкүнө берсе болмок да. Жок, ал таптакыр мындай кырдаалды өзгөртө албайт, бирок ошол өткөн өмүрүнө позитивдүү ракурстан, өткөн өмүрүн позитивдүү анализ кылып, мындай адекваттуу деп койсок болобу, мындай пайда алып келе тургандай анализ кылгандыктан анда мындай өз өкүнүү болгон жок, тескерисинче кабыл алуу болуп атат да. Ошондуктан өзүңөрдү кечиргиле, өзүңөрдү кечиргиле, бул биринчи кадам. Анан жана Озаржи да жакшы ойду айтты да, кое бергиле. Бул өкүнүчтү кое берүү, негизи эле кое берүү бул айыгууга болгон биринчи кадам дейт да. Кое берүү, өткөн өмүрдөгү өкүнүчтөрдү мындайча айтканда, билбейм, образдуу түрдө кагазга жазасыңар. Кээде психологияда да бул жакшы жардам берет, кагазга жазып туруп эле, кадимкидей айырып туруп, өрттөп салга же болбосо айырып туруп эле, мындай чачып учуруп жибересиңер, айтор, билбейм, ушундай бир нерселерди да кылсаңар болот. Эми бул сыйкырдуу күчү жок, просто мындай эмне деп койсок болот, кайсы бир деңгээлде адамдын психикасына жардам бере турган көрүнүш. Ооба, кошумча дагы сейил, ушул дагы бир ыкма бар. Кагазга ошол учурда, ошол чакта эмнелер, ошол учур болбосо, анда бүгүнкү күндө мен бул нерсени үйрөнмөк эмесмин деп кагазга жазып чыгуу. Эмнени үйрөнгөн? Плюс, баардык плюстар жазып чыгуу да. Анткени мен анда чыдамдуу болбойт элем, мен анда башка адамдарга көз карашым өзгөрмөк эмес, мен анда баалабайт элем, мисалы улуу адамдарды. Мен өзгөчө ошо өзүмө сабак алганым, азыркы ошо улуу, эң улуу мен байкем бар, агам. Ошол кишини сыйлап, урматтап, ал киши менен, ал байкем менен жолугуп туруу, ага бир жакшы сөзүмдү чалып, бир угузуп кетүү, жана ушундай. Бул сабактар дагы мындай кагазга, кагаз түрүнө жазганда бул чынында эле иштей турган нерсе. Баягы ойдон качат го, ойдон качып кетет, башкага көңүл буруп кетебиз, ал жоголуп кетет. Бир мүнөттөн кийин биз эстебей деле калышыбыз мүмкүн, бирок эгерде кагазга түшүрсөк, анда бул иштей турган, эсте кала турган. Дагы бир окуя эсиме түшүп кетти. Менин устатым бар, коуч. Ошол адам, бир адам аябагандай депрессияга түшүп калган экен дейт. Анан аны менен сүйлөшүп атсам, анын бир тууган инисин граждандык согуш болгон экен, ал жашап аткан жерде. Анан бир тууган иниси экөөнүн аралыгы бир шаар экен да, экөө эки шаарда турчу экен. Анан аны ошо граждандык эки улуттун ортосунда болуп кеткен согуш экен дагы, башка улуттагылар алып туруп жанагы дөңгөлөктү бийик тизип турган ортосуна салып өрттөп жиберишкен экен да. Анан ошол адам өзү барып ошол жерден чыгарып инисин, анан жерге бергенде ушундай аябай катуу жаракат алган экен. Ошону мен унута албайм. Мен ошондо эмне үчүн иниме жардам бере алган жокмун деп өкүнөм деп өзүн жемелеп жашап келген экен да. Анан ошондо коуч суроо бердим, дейт, эмнеден коркосуң, эң оору ушул окуяда сен үчүн эң оору эмне десе, тегил адам жооп берген экен да, мен үчүн эң оору
тигил дүйнөгө барганда, мен менен жолукканда мен байке ошондо сен эмнеге мага жардамга келген жоксуң деп айтса, мен эмне деп жооп берем? Ошол мен үчүн эң оору деген экен да. Анан мен устатым айтат да, мен ушундай жоопту күткөн эмесмин, эмне кыларын билбей калдым дейт. Анан мындай суроо бердим дейт да, сенин иниң ушинтип айта турган адамдарданбы өзү дейт. Анан ойлонуп кал дейт. Анан жок, анткени мен ал учурда аны менен ушундай болуп атканын билген эмесмин. Экинчиден мен алыста болчумун. Анан ал эч качан ал иним мага антип айта турган иним эмес деп анан ошондо баягы жеңилдөө келди дейт да. Ошол себептен биздин жашообуздагы кээ бир өкүнүчтөрдү биз өзүбүз эле жаратып алабыз, иллюзия деп коебузбу билбейм. Жок нерсени баягы коркунучтардын 90% ишке ашпаган коркунучтар деген сыяктуу эле кээде биздин өкүнүчтөрүбүздү дагы бир андай болууга мүмкүн эмес болгон жерден деле бир таап алып туруп эле өкүнө беребиз да. Ошондуктан келиңиздер, азыр бизди угуп атып, балким WhatsAppка азыр өкүнүчтү жазуу оор болуп атса, деги эле угуп атып, жашооңордо эмне өкүнүч болуп атса, азыр биз айткан техникаларды кайтып барып, анализ кылып, кагаз калем алып иштеп көргүлө. Бул сөзсүз түрдө жакшы жардам берет. Азыр биз бир музыкалык тын угуп алалы, анан сөзүбүздү улантабыз. Жашоонун уланганы кандай бакыт, не жетсин эч армансыз жашаганга, калганча бул өмүрдүн күнү батыт. Күнү батыт. Өткөн күндү санай бербей, жок нерсени самай бербей, барагын ач жаңы күндү, уламартың карай бербей. Өткөн күндү санай бербей, жок нерсени самай бербей, барагын ач жаңы күндү, уламартың карай бербей. Ойгону бойго батып себеби жок, жүрөктү кыйнагандын кереги жок. Биз үчүн жакшы күнгө себеп болуп берилген бул бакыттын ченеми жок. Ченеми жок. Өткөн күндү санай бербей, жок нерсени самай бербей, барагын ач жаңы күндүн, уламартың карай бербей. Өткөн күндү санай бербей, жок нерсени самай бербей, барагын ач жаңы күндүн, уламартың карай бербей. Алдыга умтула бер, үмүт барда, кайгырып отурганда эмне пайда? Бирикен бул дүнүйөң арман деди, жашоого болгон сенин сүйүүң кайда? Сүйүүң кайда? Өткөн күндү санай бербей, жок нерсени самай бербей, барагын ач жаңы күндүн, уламартың карай
Кей радиосунда сөз берметтери. Өткөндү өзгөртүү мүмкүн эмес, бирок келечек өз колуңда. Аристотель. Ашар жан дүйнөнүн дарысы, берген кеңештердин баарысы. Ашар берүүсү мени түбү жок терең ойдон арылтып, досум катары кеңеш берет. Ушунуңдан жазба, Ашар. Ашар уктуруусу, ардактуу угармандарыбыз, бүгүн биздин WhatsApp эмнеге тынч деп атсак, угармандарыбыздын көбү айттап жүрөт окшойт. Ооба, чындыгында өткөн өмүрдү өзгөртүү эмес, бирок эң жакшысы, эң кубанычтысы, үмүт бере турганы бул келечек биздин колубузда. Мисалы, келечек дагы сенин колуңда эмес, 30% эле сенден роль ойнойт десе, анда кайгырсак болмок. Анда ошо 30%ды кантсем, анткени 70% башка бирөөгө таандык болуп атпайбы депчи, бирок кубанычтуусу 100% келечек биздин колубузда. Келечегибиз биздин бүгүнкү чечимдерибиз, бүгүнкү кадамдарыбыз. Бүгүнкү тандообуз дегендей. Ооба, бүгүнкү биздин темага аябай ылайыктуу болуп турат. Ылайыктуу деп көрүп турам. Баарыбыз эле көрсөк керек, балдарыбыз менен чогуу, балким балдарыбыз көрүп атканын көргөнбүз, улуулар деле бул кичинекей балдар үчүн тасманы, улуу адамдар үчүн деле десек болот. Кунг-фу панда деген мультфильмди көрсөңөр керек. Ошол жерде ташбака, угвейдин сөзү өткөн чак, анан бүгүнкү күн, анан келечек жөнүндө айтылган сөзүн азыр угузуп коеюн. Балким макул болуп, ушул сөзгө макул болосуңар. Кана. Бросить, не бросить, лапша, не лапша. Тебя слишком занимает, что было, и то, что будет. Мудрецы говорят, прошедшее забыто, грядущее закрыто, настоящее даровано. Поэтому его и зовут настоящим. Ой, сонун экен, мындай интонациясы да сонун айтыптыр да. Анан учур жак бул белек дегени жакты да. Белек. Ошон үчүн ал учур жак настоящий деген орусча айтканда, мындай орусча эки мааниси бар го. Азыркы учур, анан чыныгы нукура дегенчи. Ошонус мындай нукурасы жагат. Нукурасы жагып атат да. Азыркы учур баягы нукура учур. Азыр колдонуп калчу учур. Азыр колдон чыгарбаш керек болгон учур деп ошого ударение коюптур да. Анан аябай рахмат, ушул мультфильмди эстеп коюп бергениңизге. Сонун. Жакшы. Ооба, биздин угармандарыбыз тилекке каршы бүгүн биздин ким балким угуп аткандар ой бар экен. Биздин WhatsApp кызмат дагы бир жолу кайталап кетейин. 0705 53 16 64 сандары. Ал эми түз байланышка чыгам десеңиздер да болот. Линиябыз бош, 91 19 19 сандарына чыксаңыз болот. Facebook аркылуу дагы бизди көрүп аткандар бар. Facebookка дагы комментарий калтырсаңар болот. Ардактуу биздин Facebook көрүүчүлөрүбүз, бүгүн биз өткөн өмүрдөн өкүнүчтөрү менен кантип жашоо керек деген теманын үстүндө сөз кылып атабыз. Эртеден бери бизге келген катты окуйлу. Саламатсызбы Зара, Сейлеже, Кутман кеч. Өкүнүч, мен болуп өткөн күндөрдү эстеп өтө көп өкүнүп, кыйналып жашап келчүмүн. Өзүмдү күнөөлүү сезе берчүмүн. Жакынкы күндөрдөн бери өкүнүү адамга керек эмес экенин жана адамды артка тартып алдыга умтулуунун жолун тосоорун түшүндүм. Себепчи болгон нур жүздүү эжеме терең ыраазычылыгымды билдирем дейт. Нур жүздүү эжеңиз менин маңдайымда отурган эже болуш керек. Билбейм, кимибиз нур жүздүү болуп отурабыз. Мен шектенип кеттим. Ким болот экен деп. Сиз эле. Чоң рахмат, ким биздин угарманыбыз жазса, аябай чоң ыраазычылык, рахмат. Абдан ушул сабактар биздин максатыбыз ушул, биздин угармандарыбыз силерге
пайдалуу болсо, бул маалымат жашооңорду, ошол жашоого болгон көз карашты өзгөртсө, өзүңөр менен иштешип, өзүңөрдүн оюңарды терең кабыл алып, ошол жашоого болгон, жашоого өзүңөр дагы түшүнүп алып, муну башкаларга да таасирдүү болсоңор, биздин максатыбыз ушул. Анткени бул нерсени айтып келдик, бул керек болсо ден соолукка дагы өзүнүн таасирин тийгизерин. Дагы бир техника сунуш кыла кетейин. Негизи эле өткөн өмүрдөгү өкүнүчтөр менен өмүр бою жашай бербеш үчүн, анткени биз өткөн өкүнүчтөр менен жашай берсек, жана панда айткандай, нукура азыркыбызды кое берип жиберүү коркунучу бар да, ошондуктан дагы деле кагаз калем сап алып туруп эле ошол жерге өткөн өмүрүңүздүн эмнелерине өкүнөсүз. Жана ошол өкүнүч болбош үчүн бүгүн кандай кадамдарды кылышыңыз керек? Бүгүнкү күндү өткөн өмүрдүн каталарын, баягы жаңылыштыктарын кайталап албаш үчүн бүгүн кандай кадамдарды байланыштырып, кагаз бетине жазылганда баардыгы көз алдыбызга келип оңой болот да иштегенге. Ошондой кылып алып туруп, кадимкидей бүгүн мен могу А пунктта турам, А чекитинде турам. Ушул А чекитинен кайсы Б чекитине барам жана ошо Б чекитине жетиш үчүн кандай кадамдарды кылышым керек, жана өкүнүп калбаш үчүн, ушу Б чекитине баратканда өкүнүп калбаш үчүн азыр эмнени кандай тандоо кылышым керек. Бирок бир нерсени унутпашыбыз керек да, тирүү адам ката кетирбей койбойт. Бул тирүүлүктүн белгиси, бул биздин жеткилең эместигибиздин белгиси. Ошондуктан ката кетирүүгө менин акым бар деген биринчи кезекте, албетте атайлап кетирген ката жөнүндө сөз болуп аткан жок. Уруксат беришибиз керек, өзүбүзгө уруксат беришибиз керек. Анткени биз тилекке каршы идеалдуу эмеспиз, жеткилең эмеспиз, ката кетиребиз. Канчалык аракет кылалык десек да ката кетиребиз да. Ошондуктан бул жагынан өзүңүздү кичине мындай өзүңүзгө ырайым кылып, мен тирүү адаммын, ошон үчүн мен ката кетирем. Бирок мен катаман үйрөнөм. Ката болбосо биз жашоодо көп нерсени үйрөнө алмаган эмеспиз. Мисалы, ошол эле бала тарбиялап атканда, балабызга кыйкырып ката кетирип алгандан кийин эмне болот bizde дароо? Көп ата-энелерди билем, жана үмүттөнөм, көп ата-энелерде өкүнүч болот, дагы кыйкырып алдым деп, жана эмне кылабыз, ойлонобуз, анан эмкиде үнүбүздү көтөрбөгөнгө аракет кылабыз деген сыяктуу да. Ошол биз баягы ката кетирбейге дей робот эмеспиз. Ошондуктан ката кетиргенге өзүм уруксат берем, бирок өкүнбөгүдөй өмүр сүрөм, өкүнбөгүдөй мамиле түзөм, өкүнбөгүдөй чечимдерди чыгарам. Бирок кандай чечим чыгарып атканда кээде билбейсиң, бул чечим үчүн өкүнүп каламбы же өкүнбөгүдөй чечим болобу деп. Бул дагы кыйын убагында билиш. Ал убакыт өтөө гана билинет да. Өкүнбөгүдөй чечим чыгардымбы же өкүнгүдөй чечим чыгардымбы? Бирок кандай болгон күндө дагы биз тандашыбыз керек болот, чечим чыгарышыбыз керек болот. Ошондуктан чечим чыгарарда эгер биз мен өкүнүп калсамчы деп чечим чыгарбай жашай да албайбыз да. Ошондуктан чечим чыгарыш керек болот, бирок ошол учурда акылмандуулук менен жете өлчөп биргесип, эмоция калтырбай, жан дүйнөбүздө жалган ишенимдер менен иштешип, таарынычтар менен иштешип, кыскасы жан дүйнөнү качан адамдын жан дүйнөсүндө иреттүүлүк болгондо, качан адамдын жан дүйнөсүндө тынчтык болгондо, көп учурда ошол учурда чыгарган чечимдери өкүнбөгүдөй болот, Анткени адам ачууланып турганда сөзсүз түрдө өкүнгүдөй чечим чыгарат. Адам таарынып турганда өкүнгүдөй чечим чыгарат. Адам ичине агрессия толуп турганда чечимдери туура эмес болот. Адам кыскасы мындай биз көп учурда психологиялык абалыбызга байланыштуу чечимдер чыгарып коебуз. Ошондуктан эң биринчи кезекте жан дүйнөнүн бакубаттыгына умтулганыбыз абзел. Ошондо гана бизде өкүнбөгүдөй чечимдер көбүрөөк чыкса керек. Бизге келген смстер жок, сел кошумча жазгандар. Ооба деп коюптур, ошо узар эженин мен жакшы көргөн консультация кылган келиндери, кыздары окшойт. Анткени жакшы көргөн кыздарымдан нурлуу, чын эле узар эжеге баргыла, чын эле анан жүзүнөн кандай нур чачырап турарын көрөсүңөр чындыгында. Жана билбейм, мен негизи Бишкекте психолог танда десе, дал ушу узар эжени тандамакмын да. Анан демек бул эмнени билдирет? Барып
жүзүнөн чачыраган нуру менен бөлүшөт, барсаңар беришет жана анын сырын айтып берет. Канткенде адамдын жүзүнөн нур чачырап турат. Себеби жан дүйнө нурга толгондо, жан дүйнөдө бакубатчылык болгондо, жан дүйнөдө тынчтык болгондо, жан дүйнөдө жаратуучунун сүйүүсү орун алганда гана адамдын жүзүнөн нур чачырайт да. Ал нерсеге жетүү болсо оңой. Тек гана өзүң менен иштешиң керек, жаратуучудан жардам сураш керек. Анын техникалары бар, сырлары бар. Анан узаржеге барсаңар, муну аябай сонун түшүндүрүп берет. Кантип, кандай жап. Албетте Сейил, сен ыр жазсаң болот окшойт. Ыр жаз качан баштасаң болот. Кандай эмем жок, талантым бар эле го. Ооба, өтөдө айтып кеткендей, Сейил, эгерде биз бүгүн бир канча ыкмасын айтып кеттик, ошол өткөн чак тууралуу ойлонуп, өкүнүп, кыйналып жашабастан эмнелерди кылыш керек, кантип аны токтотуш керек, кантип ошону анализ кылып, жакшы нерсесин алыш керек, кантип алдыга жылыш керек, кантип ошол учурду эстеп калыш керек, жана башка көп деген өзүбүздүн ошол жашообуздан деле, практикадан деле, өзүбүздүн сабактарыбыздан деле. Анткени психолог болуш үчүн албетте адам эң биринчи өзү менен иштеш керек. Бир топ убакытка чейин өзү менен иштешип, өзүн жакшы түшүнө алганда, өзүнүн каталарынын үстүнө иштеп, жана адамдарды түшүнүш үчүн бир топ ыкмаларды колдонуп, өзүнөн өткөргөн кийин анан албетте адамдар менен иштеше алат. Андан тышкары мен эгерде ошол биз айткан ыкмаларды силер колдонуп баары бир натыйжа чыкпай жатса, анда албетте жардам керек силерге. Ошол суроолорду берип, силер менен чогуу анализдеп, иштешип, жакшы бир деңгээлге чыгыш үчүн ошол нерсени кыйналбай, мындан ары алдыга умтулуп, ыраазычылык менен жашаганды үйрөнүү, бул силерге адис керек. Ал адис, ошол ыкмаларды билген адис силерге сөзсүз жардам берет деп үмүттөнөм. Ошон үчүн алдыга жылгыла, токтоп калбагыла, ушу менен болду, меники бүттү дебегиле. Эч кандай али үмүт бар, ишеним бар дегендей жүрөгүңөрдү ошол баары бир аракет кылып, канчалык мүмкүнчүлүгүңөргө жетиштүү мүмкүнчүлүгүңөрдү карап туруп, жүрөгүңөргө тынчтык кабыл алганга аракет кылгыла. Анткени жашоодо адам ошол байымдуулукка качан ээ болот, качан жүрөгүндө тынчтык пайда болот, тынчтык жашайт. Ошондо кайсы кырда болбосун кубанып, жылмайып, мейли андай болсо деле рахмат, мындай болсо деле ыраазымын деген адам, мен ойлойм, ушу эмоционалдуу, күчтүү, дарамети күчтүү, өзү менен иштешкен адам, биздин угармандарыбыздын арасында ушундай адамдар бар деп мен толук ишенем. Ыраазы болуу жана шүгүрчүлүк келтирүү улуу байлык деген сөз бар. Анан ооба, чындыгында жашообузда чекиттерди, майлуу мындай чоң чекиттерди койбой, дайым үтүр коюшубуз керек да. Анткени дайым үмүт бар. Керек болсо биздин демибиз токтоп калган учурда да үмүт бар деп айткым келет да. Ооба. Сейил, түз эфирге Мирлан биздин угарманыбыз жазган экен. Мен азыр карасам, Мирлан, салам ОК радио дейт, айтыңыздар маарек болсун. Конокто ким бүгүн деп суроо берген экен. Анан мен жооп берип койдум. Конок жок бүгүн деп, өзүбүз төрдө отурабыз экөөбүз конок болуп. Фейсбукка жазды. Мен эмне үчүн биякта көрбөй атам, кызык. Менимче да Фейсбукка мен радио ОКдин баракчасы. Сиздин эмеңизге аккаунтка келген турбай, ОКдикин эмес. Мирлан, саламатсызбы? Кубанычтабыз. Бүгүн биз Ашарга негизи конокту кез-кезде эле чакырабыз. Юрист керек болсо же нутрициолог, психологдор өзүбүзбүз анткени. Анан бизге кайсы бир адистер керек болгон учурда чакырабыз, а башка күндөрү биз бир эмес эки психолог эфирди өзүбүз алып барганга эле аракет кылып келүүдөбүз. Анда коштошолуу бизге берилген убакыт дагы тамамдап калыптыр. Баардык угармандар үчүн терең ыраазычылык, Facebook көрүүчүлөр үчүн дагы терең рахматыбызды айтабыз. СМС жазган биздин бүгүнкү угарманыбызга дагы чоң рахмат.
эң сонун жылуу сөздөрүңүздү айтканыңызга жана өткөн өмүрүңүздүн өкүнүчтөрү менен кош айтышып иштешип келатканыңыз эң сонун кубантарлык. Бул аракетиңизден жазбаңыз, анткени өзүнүн жемишин сөзсүз түрдө берет. Анда эмне дейбиз? Кечиңиздер көңүлдүү улансын, жан дүйнөңүздөрдө дайым тынчтык уруулусун. Ал эми биз сиздер менен кийинки бейшембиде ушул эле саатта 18:00 ушул эле үй-бүлөлүк ОК радиосунда кайрадан жолугушабыз. Аман эсен болсок. Жакшы маанайга ээ болгула. Бүгүн өзгөчө жакындарыңарды бүгүн айт күнү биздин элибиз бул майрамды күтүп келди деп ойлойм. Анан бүгүн кандай десе кызыл күнбү Сейл? Ооба. Бүгүн элдин баары эс алып атат. Оф дей. Баарыңарга үй-бүлөңөргө ден соолук, ар бир мүчөгө ден соолук, жакшы маанай, жүрөктөрүңөргө тынчтык, ушул ээ болгула тынчтыкка. Анан баары акырындык менен оңолот, акырындык менен жашооңор алдыга жакшы бир натыйжага, жакшы мындай жемиштерге ээ болосуңар деп ишеним менен айткыбыз келет. Өткөн өмүргө өкүнбөйлү, келечекке үмүт менен карайлы. Саламатта калыңыздар.